Коалициялык күчтөр өлкөдөн чыгып жатат деген жаңылыкка байланыштуу Афганистандагы кырдаал кескин начарлады. Акыркы суткаларда Талибан согушкерлери Афганистандын 13 аймагын көзөмөлгө алышканын Пакистандын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Бул кырдаал Борбор Азия өлкөлөрүн тынчсыздандырып жаткан чагы. Мисалы, Тажикстан Коопсуздук кеңешинин жыйынына чогулду. Отурумда Эмомали Рахмон республиканын коргоо министрине Афганистан менен болгон чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн резервдеги 20 миң аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Белгилей кетсек, 5 июлга караган түнү талибанчылар Бадахшан провинциясындагы 6 уездди басып, толугу менен көзөмөлүнө алган. Анын ичинде Тажикстан менен чектешкен 6 уезд бар. Куралдуу кагылышуудан кийин Тажикстан өз аймагына Афганистандын 1037 аскерин чек арадан өткөрдү. Башкача айтканда, афган аскерлери Тажикстандын аймагына сүрүлүп киргизилген. Талибан кыймылы күч алууда. Бул кооптоону жаратууда. Тышкы саясатта биз эл аралык коомчулукка таянышыбыз керек. Ал эми өлкө ичинде экстремисттик жана террористтик деп эсептелген уюмдар менен аеосуз күрөштү күчөтүү зарыл. Талибандын максаты жана милдеттери Афганистандын өзүндө бийликти басып алуу. Алар анын чегинен чыгып, коңшуларга каршы агрессия жасоону пландаштырбайт. Аталган өлкө ичинде абал абдан курч. Бул түшүнүктүү. Биз Тажикстан менен чек арабызды бекемдешибиз керек. Коркунуч ошол жерден келип чыгат. Бул үчүн чекистердин дыккат иши талап кылынат.